Дилшада Муратжан кызы Имам Термизи медресесинде билим алып жаткан окуучулардын бири. Анын тигүүчүлүктү өздөштүрүп жатканына бир аптадан ашты. Ушул кыска убакыт аралыгында көп нерсени өздөштүрүүгө жетишкенин айтат. Кантип тикебиз, ушуларды үйрөттү эжекебиз. Биринчи кол тигүүдөн баштадык. Кийинки сабактарыбызда көйнөк бычуу, кийин юбка, кийин шым, ушуларды бичип тигүүнү үйрөнтабыз. Аталган медреседе Дилшада менен кошо 30 окуучу эки тайпага бөлүнүп тигип бучууну өздөштүрүүдө. Аларга атайын билими бар тажрыйбалуу мугалимдер сабак берүүдө. Адистердин айтуусунда окутуу 1,5 айга созулат. Кол тигиштердин түрлөрү, андан кийин машинка тигиштери, түз тигиштер, аверлок менен иштөө, ошондой эле распашивалка машинкалар менен иштөө, андан сырткары ошол жөн эле тигүү эмес, пычып тигүү боюнча дагы бардык процесстер камтылган. Окуп бүткөндөн кийин экзамен тапшырып, экзамен жыйынтыгы менен сертификаттарга ээ болушат. Быйыл окутууну толугу менен Авеп коомдук фонду каржылайт. Ал эми келерки жылдан тарта окутууну медресе өзү улантуушу зарыл. Келишим бизге 3 жылга түзүлгөн. Биринчи жылда Авеп окутат, экинчи, үчүнчү жылда биздин медресе өзүбүз каржылап ошол керектирүүчү тетиктерди, буюмдарды, материалдардын баарын биз өзүбүз алып, 2 жыл өзүбүз каржылайбыз буюрса. Ошол эле мугалимдердин айлыгын дагы кийинки 2 жылда биз өзүбүз беребиз. Авеп коомдук фондунун медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоору 2014 жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзөт. Үстүздөгү жылы ага өлкө түштүгүнөн 3 медресе кирген. Кабылбек Күчкөнбай, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.